ошол эле учурда төшөк маселеси боюнча суроо бербейсиз. Ооба, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: "Инналлаха ла ястахи минал хак". Аллах Таала акыйкаттан уялбайт деп айткан, билебиз урматтуу туган. Ошондон акыйкат деп эле сиз эфирге чыгара бербестен, балким ал маселени жекече сураган болсоңуз жакшыраак болот. Себеби бизде канчалаган бир туугандарыбыз үй бүлөсү менен, ата-энеси менен, кыздары менен, келиндери менен, дегеле уяттуу адамдар менен бирге олтуруп укмакчы, аларды дагы ыңгайсыз абалда калтырбайлы деп чечкенбиз, туура түшүнөсүздөр деп ойлоймун. Ооба, урматтуу туган, бүгүнкү күнү биз темабызды чындыкты сүйлөө, дегеле калыптан алыс болуу туурасында тема койдук. Анткени канчалаган бир туугандарыбыз кайра эле жолум ачылбай жатат, ишим жүрүшпөй жатат, кандай кылсак болот, кимге барып жол аштырабыз деген эле суроолорду байма-бай берип келет. Ошондуктан урматтаган ушул суроого биз жооп кылып туруп бүгүнкү күнү чындык туурасында сүйлөөнү туура көрдүк. Себеби Аллах Субхана Таала Кур'ан-ы Каримде сиз менен бизге кайрылып айтат: "Я айюхаллазина амануттакуллаха ва куну ма'ас-садиқин". Садақаллахул азим. Тавба сүрөсүнүн 119-аятында Аллах Таала сиз менен бизге кайрылып айтат: "Эй иман келтиргендер, силер Аллахтан корккула жана чынчылдар менен бирге болгула" дейт. Ооба, Аллахтан коркууну билебиз урматтуу туган, Аллахтын өкүмүнө аткаруу менен. Ошол эле учурда чындыкты сүйлөңүз. Аллах Таала башка бир аятта дагы дал ушундай бизге кайрылып айтат: "Я айюхаллазина амануттакуллаха ва кулу каулан садида". Эй иман келтиргендер, силер Алладан коркула жана туура сөздү сүйлөгүлө деди. Макул, Алладан корктуңуз, туура сөздү сүйлөдүңүз, энди болот. Энди урматтаган сиздин сурооңузга жооп болот. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде аяттын уландысында айтат: "Юслих лакум а'малакум". Алла ишиңерди оңдойт деп атат. Жолуңарды ачат, ишиңер жүрүшөт, тапкан нерсеңде береке болот. Урматтуу туган, бул чынчылдык өтө исламдагы бир орду бар, өзгөчө көңүл бурулунган маселе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдагы ушул туурасында хадистеринде айтат. Абдулла ибн Масуд разияллаху анху риваят кылган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Алейкум бис-сидq". Силер чынчылдыкты бекем кармагыла. Чынчылдыкты өзүңөргө бекем туткула. Фа инна-сидqa яхди илал бир. Себеби чынчылдык бул адамды жакшылыкка гана баштайт. Жакшылыкка гана үндөйт, жакшылыкка гана алып барат. Ал эми жакшылык боло турган болсо, бул бейишке алып барат. Адам баласы ушунчалык чынчылыкты сүйлөй берет, чынчылдыкты сүйлөй берет, кайсы жолдо чындыкты айта бере турган болсо, кала берсе ал адам Аллахтын алдында дагы чынчыл инсан деп жазылып калат деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушул хадисти улантып, силер жалган айтуудан алыс болгула. Жалгандыкты бекем кармабагыла, жалгандыктан алыс болгула. Анткени жалган сүйлөө бул адамды жамандыкка баштайт. Ал эми жамандык боло турган болсо, инсанды дозокко алып барат. Кайсыл адам жалган сүйлөй берсе, жалган калпты айта бере турган болсо, анда ал ушунчалык калп айткандыктан кала берсе, Аллахтын алдында дагы бул калпычы деп жазылып калат деди. Ошондон урматтуу менин мусулман бир туугандарым, сиз бир эле калп айтып койсом эмне болот эле? Бир эле алдап койсом эмне болмак эле? Деген көңүл бурбоо менен урматтуу туган, ошентип калпычы болуп жазылып калышлык коркунучуңуз бар. Андыктан биздин аталарыбыз, чоң аталарыбыз, эзелтен ислам динине кармап бекем болуп келгендиктен, чоң аталарыбыздын доорунда ушинтип түз эфирден, дегеле телефон аркылуу, дегеле радио, телевизордон айтыш ары турсун, жөнөкөй адамдын алдына барып Кур'ан хадисте айтуу өтө кыйын болуп тыюу салгандыктан, ушул хадистерден, ушул аяттардан алып туруп ата бабаларыбыз лакап макал менен гана түшүндүрүп койгон. Bizde atalarımızdan kalgan söz var. Kalptın kazanı kaynavayt деп koygun. Kalp aytkanыңыз менен sizden kazanыңыз kaynavayt urmattoğan. Sizin işiniz жүрүшпөйт. Siz aldığa жылбайсыз. Siz önügüp ketpeysiz. Siz hiç kaçan utpaysiz. Siz utulasız. Siz artqa ketken bolosuz urmattoğan. Muna ошондон atalarımızdan dağı söz var.
Ya Rabbi, kazanga jakındasan kösü jıgat. Kalpıcıga jakındasan jalası jıgat depçi. Muna şonday kalpçılardan alыс boluş gerek. Kaysıl jerde olsa dagı çındıkты ayta turgan bolsoňuz, yoluňuzdun açılışına, işiňizdin jürüşüne, yoluňuzdun açık boluşuna dal mına oşol öte çoň jarıdan beret urma tutugan. Sebebi biz bardygybız iki yüzdülükden korkabız. İki yüzdü adamды jek göröbüz. Kimdile jamandasak iki yüzdü beti jok dep aytabız da, özüz oşonday beti jok bolatkan jokpuzbu? Özüz iki yüzdü bolup kalgan jokpuzbu? Al turasında oýlanboy jatabız. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh rivayet kılan hadiste Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Seler köňül burgula, munafıktın belgisi 3 deydi." Munafıktın belgisi. Munafık degeni iki yüzdü. İki yüzdü dep kaysı adamdı aytalasız, kaysıl adamda uşul 3 sıfat bar bola turgan bolsa, anı oýlanboy turup iki yüzdü dep aytsaňyz bola turma tutugan. Birinci, iki yüzdündün birinci dalili kaçan da süylöse jalgan süylöt deydi. Şu jalgandı da çınday kılıp işendiriveret. Janında turgan adam çındıkta aytıp özüge işenbey kılat da, je men adaşıptırmın bu, je menin közüm aldap koydu degen dengel çelik uşunçalık kalp süylöt. Demek bu adamda munafıktın bir belgisi tabıldı. İkincisi, kaçan da uvada bere turgan bolsa, aga karışı çıgat. Özü boldu atkara mına men turam go. Men turganda oýlanbo. Men turganda bütürüp koya bergin. Mına özüm bütürem. Sen takkır oýlanbogun, sen bara bergin de turma tugan. Çınında ele oşoga işene turgan bolsoň jok. Artında başka masele kelip çıgat. Bir dağı aytkan uvadasyny atkarbayt. Demek bu adam da munafıktın ikinci belgisi oldu. Üçüncüsü, kaçan da ne kılasa dedi? Ve iza vaada ahlafa. Kaçan da vaada kıla turgan bolsa karışı çıgat. Üçüncüsü, kaçan da uruşup kete turgan bolsa sögünöt dey turmat turgan. Hiç nesesi kalbaydı. Demek bu adamda munafık. Uşul üçevi tabılgan bolsa, uşul adamdı oýlanboy turup munafık dep aytalas. Birösüle tabıla turgan bolsa, anda sende munafıktın belgisi bar eken. Iki yüzdülüktün belgisi sende bar eken dep ayta alasız urmat turgan. Muna şonuktan ar bireüz, muna oşol jaman sıfatlardan alыс boluştuğuz zarın. Bardığız tanıgan Luqman Hakim, Luqman Hakim nasihatlary bar urmat turgan. Al uşunçalyk danışman boldu. Luqman Hakim dünya yüzünü düngüröttü. Anın sözü uşunçalyk ötümdүү boldu. Oşol adamdan kalgan adamlar soragan eken: "Siz kantip uşul dengelge jettiňiz, uşunçalyk danışman bolduňuz?" degende aytgan eken, "Kaçan süýlesem çındykty süýledim, jana amanat berile turgan bolsa, anı ne kıldım? Atkardım. Manisi jok sözdörden alыс boldum" degene kalimat tuğan. Başka bir hadiste Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem iki yüzdülüktün uşul 3 belgisine dagın ayt tutat: kaçan süylese jalgan süйлöt, wada bere turgan bolsa kıyanat kılat, amanat wada bere turgan bolsa atkarbayt, amanat koyulgan bolsa amanatka kıyanatçılık kılat. Uşul buyumum uşul jerde turup dursun desen makul karap turam, oýlanboy barıp keler det. Kelseňiz jok. Kanaka sen bilbeyim, uşul jerde de turgan, nege meni ayıpta otasyň, özüň jakşı karabaýsyňmy dep kayradan ne kıla turmat turgan betiňden alat. Muna oşonu iki yüzdü dep aytylat. Oşoga Luqman Hakim aytkan eken: "Men kaçan süýlesem çındykty süýledim, amanat koýula turgan bolsa amanatly atkardım, kıyanat kılbadym, jana manisi jok nerselerden alыс boldum. Muna oşol üçönü taştagandyk üçin oşol jalyk dengelge jettim" degen eken. Andyktan urmatly meni musulman bir tugandarym, hakykatda ar öz baldarыбызга, kızlarыбызga oşol nerselerdi bekem körök aytyp, özübüz dagы kalp aytууdan alыс boluştuğu şart. Antken urmatly tugan, oşol kalp aytууdan alыс bola turgan bolsoňuz, siz bakşyga barıştın hiç kanday kajeti kalbay kılat, köz açıkka barıştıktın hiç kanday
muhtaçlığı kalbaya kala turmat toğan, jolumdu kimge açtıram, kantip jol açtılsa bolot degen köy-köyden alыс bolosuz urmat toğan. Allah Taala özü vada berip aytıtat, Allah'dan korkup toora sözlü süйлöy turgan bolsoňor, işiňerdi oňdoýbuz. Kala berse günüňerdi dagı keçirim dep Allah Taala özü vada berip atat. Allah Taala uvadysynda turuvçu zat. Owa urmat tutulgan İslam dini uşunçalık dengelde ar bir neseni iğne jibine çeyin köngülge algandyktan İslam dininde dagı urmat tutulgan jalgan süylөгөнгө uruksat bergen. 3 ele uçurda gana. 3 ele uçurda. Bu boyunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, 3 ele uçurda jalgan süylöge uruksat. Birincisi soğuşta gana. Mamleketinde, elinde, jerinde düşman basıp geldi urmat toğan, oşolordu aldasaňyz bolat. Mına men kolga düştüm, keleber, hiç kanday öldürmeyim, mına kuralım jok dep kelgenden keyin say öldürüp koysaňyz, josaň janyňyzdan birөө çykyp daň etip altırıp koýatmasa boldu. Sen aldadyň dep hiç kim ayta albayt. Soğuş mına uşunu menen jeňişke jetet urmat toğan. Uşunda aldasaňyz bolat. Ekinçiden urmat toğan, iki adam uruşup ketdi, uşunçalyk dengelde, ekoy biri-biri bilen süýleşpey kaldı, ekoy biri-biri bilen musulman adam uruştu, biri-birine süýleşpey kaldı, biri-biri bilen mamileni üzüp saldı. Bir tuğandar Kalıyorsa musulman urmatı tuğan koşuna boluşu mümkün, bir tuğan boluşu mümkün, dostlar boluşu mümkün. Kanday deri bir sebepten uruşup gitti urmat tuğan, iki tarafka ketip süýleşpey kaldı. Uşul eko'nun ortasına düşüp jalgan aytıp eko'nu jaraştırsaňyz bolat. Şariat mına uşuga uruksat bilet. Sen kalpile aytıp öyle jaraştırıp koydun go, değilim be urmatı tuğan. Eko jaraşıp biri-birini keçirip mamile kılıp kesse boldu. Siz urmat tuğan mına uşul kılgandygyňyz üçün balkim soğup alasız. Owa düşmandy urmat toğan aldap öldürüp koyup mamleketiňizdi saktap kalgandygyňyz üçün soğup alasız. Üçüncüsü urmat toğan mına uşunday uçurda ayal menen erkek nikahly bar, ayal menen erkek eko kandaydyr bir sebepten uruşup ajraşıp ketünün aylasını izdep kalıştı. Eko mına bir-birine talak beret boldu, jaraşpayt dep turgan uçurda urmat toğan aldap turup ne kılıp koysaňyz jaraştırıp koysaňyz boldu. Bul jerde sen aldadyň, kalp aytdyň dep eseptelbey urmat toğan. Uşul üçü uçurda gana. Şariatda aldasa bolat eken, moldakede nuqtum devle lapşagan bolup ketpeň. Kalpıç olup ketpeň. Ayalyňyzyň kulagyna her neseni ile berbeňiz urmat tuğan. Allah körüp turat, Allah bilip turat, Allah ugup turat. Kaysıl uçurda bolsa da urmat tuğan çındykty süýley turgan bolsaňyz iyigilikke sözsüz jetesiz. Kalp menen urmat tuğan kalptyň kazany kaynabayt dep atabaz aytyp ketken. Any menen iyigilikke jetişiňiz öte kıyın nerse. Owa başında kalp aytıp işendirip, başında kalp aytıp bir nesege jetkende bolup sezile beresiz urmat toğan, anın jok, jyyntygy çykpayt. Üýge bargandan keyin jüregiňizde dagı tınçybayt. Jüregiňizde kaçanda iman bar bola turgan bolsa, siz any menen tınç jata albaysyz. Ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siz menen bizge kayrılıp atat. Kaçanda seler 6 nerseni atkaram dep, men özüm üçün 6 nerseni atkaram, jogapkerçilikke alam. Mına men jogap berem, 6 nersege sözsüz atkaruga söz berem deseňer, men selerden beýişke kirişiňerge söz berem dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Ne deyip Peygamberimiz, eğer kaçan deseler özüňөр wada berip men 6 neseni atkaruga söz berem dey turgan bolsaň, anda men senin beýişke kirişiňe söz berem dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Oşonun birinçisinde Peygamberimiz aytýar, kaçan da süýley turgan bolsam men çındykty gana süýleýin dep söz bergin, men senin beýişke kirişiňe söz berem dedi. Owa bul birösile urmat toğan. Ekinçisi wada bere turgan bolsa, ana men atkaramyn degin, kaçanda amanat koya turgan bolsa men saktaymın deseň, jana özümdün uyatty müçemdi nikesiz biröge barbaymın, özümdü uyatty müçemdi saktaymın dey turgan bolsaň, jana közümdü saktaymın, eki kolumdan hiç kim ziyan tartpayt,
dep söz bere turgan bolsaң, anda men senin beyişke kirişine söz beremin dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem жоопкерчиликке алып атат. Ар бирибиz өзүбүз үчүн гана урмат тутуган. Бирөөгө албетте өзүңдүн оозуңду тие албасаң башка бирөөнү кантип тиябыз дегенде, сен башка бирөөгө эмес, өзүң үчүн жооп бере турган болсоң, өзүң үчүн урмат туган кепилдик бере турган болсоң, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сиз үчүн кепилдик берип жатат. Мына ошондон урматтуу менин мусулман бир туугандарым, ар бирибиз чындыкты Qulil haqqa walau kana murran. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dağı bir hadiste aytat, sen çındıkты gana aytkan eger açуу bolsa dagı, min açуу bolsa dagı, ata-babamızdağı aytılgan söz var go, çındık mına uşunday açуу bolot, çındık mına uşunday çıçalatat, çındık mına uşunday söökкө тиет дегенчи. Hakikatta urmat tutugan çındık başında açуу bolup, çındık başında çıçalatıp, çındık başında urmat sizdin paydаңызга толугу менен иштеп бере турган. Бул дүйнөдөгү акыры натыйжа керек да бизге. Натыйжасында эмне боло турмат туган? Сиз мына ушундай жаркырап жылдыз болуп, жаркырап кала берсе айдай болуп жаркырап чыгып келесиз. Мына ошондо гана калган адамдардын бардыгы сизди жакшы көрүп, керек болсо Аллахтын алдында дагы бул чынчыл деп жазылып каласыз. Урматтуу менин мусулман бир туугандарым, биз түз эфирдебиз. Эгерде сизди кызыктырган суроо бар боло турган болсо, ушул экранда чыккан номерге SMS аркылуу жазып калтырсаңыз, биз жооп берүүгө даярбыз. Жаңы кошулгандардын дегеле бизге келгендердин кулагына кулак сырга талак маселеси боюнча сурооду бербегениңиз жакшы. Ал түз эфирден телефон аркылуу чечилбей турган маселе, татаал маселе. Ал боюнча Атайын муфтиятка барасыз. Эки адам кызматка коюлган, жаш болсо дагы илимдүү балдар ошолордон сурап туруп, ошого амал кыласыз. Ошол эле учурда төшөк маселеси боюнча суроо бербегениңиз жакшы, берсеңиз дагы жооп берилинбей турмат туган. Ошондон мен өзүмдүн сөзүмдү көп улантпайын, бизге алгачкы суроо келип түштү, жооп берүүнү баштадык. Ассаламу алейкум устаз, биздин үйдө eskirgen Kur'anlar var. Özübü жазган. Аларды эмне кылса болот дейт. Колдонгонго жарабай калып, тытылып калган болсо, аларды жакшы таза жерге коюп туруп өрттөйсүз, күйгүзөсүз дагы күлүнү девейленбей турган басынды эмес жерге, стенанын астына бурчкабы көмүп коесуз урматтууган. Мына ошону менен жоопкерчиликтен кутуласыз. Албетте эски болсо да Кур'ан Аллахтын сөзү. Эң чындык сөз Аллахтын сөзү, ал урматталат, ал сыйланат. Мына ошондой урматтаган, аны не кыласыз? Ошентип өрттөп туруп, күлүнү басынды эмес жерге көмүп коесуз. Ассаламу алейкум, мен салаваттан көп адашам, 3 жолу айтып алам дейт. Кайсын жөнөкөй турганда 3 жолу айтсаңыз эч нерсе болбойт. Ооба, намаздагыдан боло турган болсо урматтаган, эң негизгиси сиз көңүл буруп окушуңуз керек. Албетте бардык жумуштарды. Мына ошон үчүн урматтаган, намазга келгенде жумуштарды бүтүп, шашпастан курсаңызды орто ток кылып алып туруп анан келсеңиз жакшы болот турматтан. Ооба, ошентип окуй бериңиз, Кудай буйрса адашпай каласыз. Жөнөкөй намаздан сырткары каалаганча айтсаңыз боло берет. Устаз, күйөөм ичет, Кудайды коюп карганды. Эми ичсем акыретим күйсүн, Кудай урсун, ичсем деп кайра ичип жатат. Муну кандай дейсиз дейт. Иманы күч куат берсин Аллах субхана таала. Булар мына ушундай урматтуу турган. Аллахты коюп деле, Куранды коюп деле ичип ала берет. Анын чөйрөсүн өзгөртүш керек, аны даватка чыгарыш керек. Bir adam dele mına uşunday urmattığın, bizde oy külük dep koyuyoruz da oy külüge. Bir adam da içi alıp büyüklükten düşüp kettirdi, tamdan düşüp kettirdim. Düşüp baratı oyunda Allah'a söz var o da ya Allah uşul yerden ölbösem, uşul yerden esinaman putu kolum sınbasa, ekkinci içpeymin. Oyunda uca barıddık nese diye Allah men namazı koyuşunda ölüp kalan mı, içken boydan ölüp kalan mı, esinaman kutula turgan bolsam içpeyim deyip tapıda düşse samanın üstüne cumçak жерге düşüp durdu. Түшкөндөн кийин үстүнү кагынып, корккондо оюңа ар нерсе келет, деген бойдон кетип баратат экен да. Мына ошондон урматтаган арактын арам экендиги дал мына ушундай. Ал ортого ар нерсени кое берет, иче берет, алдыга келгенден кийин көтөрүп ала берет. Бул адамды даватка чыгармайынча, бул адамды урматтуу туган чөйрөсүн өзгөртмөйүнчө өтө кыйын нерсе. Канча дагы Алла Таала иманына күч куат берсин, аны өзүнө эле эмес, кошо бир адам кызматта карап жүрүп, магазинге кетип калбасын,
деп карап жүрүп 40 күндүк 4 айлык даватка чыгып келсе өтө жакшы болот. Саламатсызбы? Тахажжуд намазын канча рекет окулат? Тахажжуд намазы 2 рекеттен каалаганча окуй бересиз, урматтуу туган. Ова 8 рекетке чейин бир салам менен 8 рекетке чейин окусаңыз болот. Эң негизги сизге оңой болуш үчүн 2 рекеттен канча окуй аласыз, ошончо окуңуз. Албетте рекеттин санын көбөйтпөстөн, урматтуу туган, кыямга көбүрөөк турсаңыз жакшыраак болот. Канча сүрө билесиз? 10 сүрөбү сиз биринчи рекетте 10 сүрөнү окуңуз, 10 сүрөнү окуңуз Фатихадан кийин. Анан рүкү сажда кылып, рүкү саждада көбүрөөк туруп, анан эмне кыласыз? Экинчи рекетте дагы 10 сүрөнү окуңуз. Рүкү саждада биздикилер, урматтуу туган, рүкүгө барганда эң азыны үйрөнүп калганбыз да, Субхана Роббиял Азим деп 3 эле жолу айтабыз. 10 жолу, 9 жолу, 18, 19 жолу так кылып көп айтып үйрөнүш керек. Сеждеге барганда дагы Субхана Роббиял А'ла деп 3 эле жолу айтып көнүп калганбыз да, кыска кылып элечи. Көбүрөөк айтыңыз, урматтуу туган, 5, 7, 9 шашпай айтып көнүңүз, урматтуу туган. Муну ошентип 2 рекеттен каалаганча окусаңыз болот. Алла жеңилдик берсин. Ассаламу алейкум. Мурзөдө жай казгандар ошол жерде тамак жесе болобу? Рахмат эт. Жек көрүнгөн карахият. Ал жерден чыгып алып эле окуса жакшыраак болот. Жок, ээн талап боло турган болсо, урматтуу туган, өтө эмне кыласа, чыгыштагы бир канча убакыт ала турган болсо, анда айла жок, ошол жерден окуй берет. Бизде анчалык эмес, урматтуу туган, кичине эле албетте сыртка чыгып, же болбосо кээ бир жерде атайын тамак жей турганын, отуруп сүйлөй турганын кылып койгон, урматтуу туган, ошол жерге барып жесе жакшыраак болот. Ассаламу алейкум устаз, биздин 2 уулубуз бар. Сиздердей элге, жерге, динге кызмат кылган уулдардан болсун. Бата берип коюңузчу дейт. Машалла. Аллах Таала уулуңуздун, 2 уулуңуздун өмүрүнө береке берсин. Аллах Таала сиздин дагы дегеле жалпы мусулмандардын балдарына акыл эстөөңү түстүү, дин менетине кыла турган акыл эстөөңү түстүү, алим, кары, салих уулдардан кылсын. Харам экенин билбей жеп алсаң эч нерсе болбойбу дейт. Харам экендигини билбей жеп алсаңыз дуаларыңыз кабыл болбойт. Ооба, күнөөкөр болбойсуз, жооп бербейсиз. Namaz okudum deселе болду, бул периште болуп калды деген сөз эмес. Намаз окудум деген болсо эле болду, бул күнөөдөн таптаза деген сөз эмес, урматтуу туган. Ооба, намаз бүгүн окуп атабыз, тургуза элекпиз да, Намаз канча фарыз бар, канча важип бар, канча сүннөт бар билбейбиз, жөн эле окуп коебуз да. Ооба, өтө жакшы, окуңуз, калтырбаңыз, урматтуу туган. Эми сиз намаз окугандан кийин жатардын дагы тартиптерин билиңиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай жаткан? Жатардан алдың дарат алып, 2 рекет тобо кылып, жата турган төшөгүңүздү бисмиллап сыйпап, оң бутуңуз менен ошого кирип, өзүңүзгө дем салып, Фатиха сүрөсүнүн, Аятал Курсини, Ихлас, Фалак, Насты окуп, өзүңүзгө дем салып, оң жақ башыңыз менен жата турган болсоңуз, анан сизден жин шайтандар алыс болот, урматтуу туган. Ушуну көбүрөөк кылып, Аятал Курсини өзүңүздүн төгөрөңүзгө дем салып, жатыштыктын аракетин кылыңыз. Макул, бүгүн жалпыбыз мусулманбыз. Alhamdulillah. Çoğun үйдө жашагыбыз келет, бирок үйгө киргенде кайсы дуаны окуганды билбейбиз. Бүгүн бардыгыбыз мусулманбыз, жумшак диванда жаткыбыз келет, бирок жатканда кантип жатып, кантип турушун билбейбиз да. Эртең менен турганда дагы дуаларын окуш керек, урматтуу туган, билбейбиз. Ошон үчүн кайра-кайра устаздарыбыз чыгып айтып атат, ар бирөөбүз сурап үйрөнөлү, өзүбүзгө дагы, үй бүлөбүзгө дагы, бул дүйнөбүзгө дагы, ахиретибизге дагы пайдасы бар. Ассаламу алейкум. Jinden kantip saqtansa bolot deydi. Oңой эле, урматтуу туган, жинден сактаныш оңой эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүн, эртең менен кечке сүннөттөрүнө дуаларын окуп жүрүңүз, дарат менен жүрүңүз, өзүңүзгө дем салып жүрүңүз. Болду, урматтуу туган, жин сизге эч кандай тийише албайт. Албетте гусул дарат менен жүрүшүбүз керек. Бүгүн кээ бир үйлөрдү такылдатып барып жүр мешитке жүр десең, менин гусулум жок дейт. Көчөдө бараткандарды жолугуп биз мешиттен кел аттык эле, жүрүң мешитке барып сөз угуп келиң десең, менде гусулум жок дейт. Мусулмандын баласы,
Ооба, алдап аткан болушуң деле мүмкүн урматтаган, бирок чынын деле кусулуң жок болушу да мүмкүн. Оозуң кыйшайып калыштан кандай коркпой жүрөсүң? Бутуң кыйшайып калыштан кандай коркпой жүрөсүң? Жин кирип кетишинен кандай коркпой жүрөсүң урматтаган? Мына ошондой боло берсе, албашты баса турган болот, оозуң кыйшаят, жин кирип кетет, бутуң ооруйт, башың ооруйт, Эч бир врачтар дарысын таба албайт. Андыктан бул дин адам баласынын ойлоп тапканы, же болбосо арабтардын эле алып келген эмес. Аллах Таала инсаниятка берип, эки дүйнөдө бактылуу болсун, жыргап жашасын деп бергени. Мына ушундай жыргал жашоодон качып атабыз. Ата-бабабыздын айткан сөзү бар эле, отко айдасаң бокко качат дегендей элечи, Мына ошол жака качып атабыз да урматтаган. Жок, качпастан ар бирибиз келе турган болсок, өзүбүздүн рахатыбыз. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ачык айтып атат: "Ваджалнал лайла либаса, ваджалнан нахара мааша." Биз силерди түндү неге кийим, ушундай рахат алып укташ үчүн бердик деп атат да. Алла Таала айтат: "Биз түндү силер эс алып, рахат кылып, түшүңөрдө бейишти көрүп, хур кыздарды көрүп, жыргап жашаш үчүн бердик. Ал эми күндүздү ырыскы табыш үчүн бердик" дейт. Аттың арман бизде кээ бир туугандарыбыз кеч кириш менен коркуп калган. Азыр жатсам эле албарсы келип баса калабы? Кантип жатпайсыз анан? Инсандын бул табияты алсыз, инсан чарчайт бат эле урматтаган. Бул сөзсүз эс алыш керек, укташ керек. Аны үчүн сиз дин менен жашасаңыз, кеч киргенде сүйүнөсүз урматтаган, кубанасыз, уктап эс аласыз урматтаган. Алла Таала баарыбызга насип кылган болсун. Ассаламу алейкум устаз. Камил деген ат диндеги ысымбы? Уул балага ысым коюп бериңизчи. Атасынын аты Кубанычбек. Уйкаш болсо жакшы болот эле. Рахмат. Алла разы болсун сизден дейт. Урматтаган, уйкаш болушу шарт эмес. Кубаныч болуш үчүн урматтаган сүйүнбек деп коюшуңуз керек. Ал кубанды, бул сүйүндү дегенде кылып сүйүн кылып коюшуңуз керек. Же болбосо урматтаган кубаныч болуш үчүн Курбанбек деп коюшуңуз керек. Ал эми хадисте келген аттар эң жакшысы Абдурахман, Абдурахим деген ат. Ооба, Камил деген урматтаган диндеги ат, толук деген сөз урматтаган, толук деген койсоңуз болот. Ya Rabbi, dindi düşünbөгөндөр, дегеле урматтаган, кыргызга күйбөгөндөр, өзүнчөлө өзүнү кыргыз кылып көрсөткүсү келгендер, кыргыз патриот болом дегендер калп эле айтып берет да, силер арабташып кеттиңер, араб кулдар деп элечи. Андай боло турган болсо урматтаган, Манас атабыздын атын өзгөртүп бериң. Анда Манас атанын атын Жакыпты өзгөртүп бериң, кыргызча кылып коюп бериңиз урматтаган. Анан биз туура экен деп анан биз баштайлы. Ассаламу алейкум устаз. Израилдер товарларын бойкот кылып колдонбой атам. Азыр Кыргызстанда өндүрүлгөн Coca-Cola чыгыптыр. Иссе болобу? Алла разы болсун дейт. Азаматсыз. Алла өмүрүңүзгө береке берсин. Жалпы мусулманга Аллах хасонда сиздин түшүнүгүндөй түшүнүк берсин. Ооба, бойкот кылыш керек урматтуу туган. Ооба, Кыргызстандан чыккан, Кыргызстан өзүнүн өндүрүшү бар. Туура наргылдай болбойт урматтуу, бирок ордуну басалат да. Ордуну басалат, иссеңиз болот. Аллах хасантала өмүрүңүзгө береке берсин. Ассаламу алейкум ажеке. Үйгө ит бакса болобу? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Ит бар үйгө периште кирбейт деген хадиси бар. Анык бар урматтуу туган. Анан ит бакса болот. Кандай шартта? Мал карасын деген шартта. Үйүңүз кенен бир 8 сотик, 10 сотик боло турган болсо, ошол коргон аяк тарабында баксаңыз болот. Анан орустарга окшоп үйүңүзгө киргизип алып, аны өпкүлөп жыттай берсеңиз болбойт. Үйүңүзгө периште кирбей калат турматтаган. Эми калган чечимди өзүңүз кыласыз. Макул. Мен ушул хадисте айтканда кээ бир түшүнмөгөндөр өздөрүнчө эле айтып калат, жөн эле сүйлөй бересиңерби? Жок, урматтаган, жөн эмес. Жөн эмес. Мен ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул хадисини окуганда ушунун шархында аалымдар жазган экен. Адам баласынын ичинде 3 ит бар депчи. Ичинде, адам баласынын ичинде 3 ит бар. Ичи таарыдык, көр албастык, текеберлик. Ит бар үйгө периште кирбейт деп кайра дагы жазып койгон да, урматтуу. Биз ооба огороддогу итти чыгарууну аракетин кылып атабыз, ичибиздеги итти чыгарыштын аракетин кылып атабыз да. Ичиге ит өлүп калганбы, эшек өлүп калганбы деген сөзүбүз бар го. Акыйкатта урматтуу, ошол ичибизде жата берип өлүп калган болушу деле мүмкүн да. Чыгарыш керек. Ал ичибизде тирүү жүргөндөн көрү өлүп калганда андан 5 бетер зыяны тиет да. Ичи таарыдык, көр албастык, текеберлик урматтуу. Эмнеге текебер болуп атасың? Эмне үчүн көр албай жатасың урматтуу? Алла берип атпайбы? Сен
Allah Taalaga зордук кыла аласыңбы? Эмне үчүн ичи таардык кыласың? Өлө жегенче бөлө же деп атабыз айтып атпайбы? Ошондон бөлүшө турган болсок жакшы болот. 5 убакыт намаз окуган адам нас чексе, сөгүнсө эмне болот дейт? Намазынын кабыл болбой жаткандыгынын белгиси болот. Намаз окуп аткан адам нас чегип, сөгүнүп, оңолбой жаткан болсо, демек намазынын кабыл болбой жаткандыгынын белгиси болот. Буга далил пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунда сахабалардын бирөөсү келип айтты: "Эй Аллахнын элчиси, тетиги адам намаз окуйт, 5 ман намаз окуп атат. Бирок урулук дагы кылып атат" дедиле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол адамга назар салып, көз салып, окуган намазыны көрүп туруп, намазы өтө сапаттуу экен, айтты: "Жакында бул адамдын намазы урулуктан токтотот" деди да. Урулуктан токтоду. Акыйкатта урулук токтоду. Мына ошондой эле бүгүнкү күнү урматтаган канча адам насвай атат, сөгүнүп атат. Ал намаз окугучтан мурда эле сөгүнчү. Намаз окугандан мурда эле ал насвай атчы, иччи, тамаки тартчы урматтуу туган. Ал намазды баштагандан кийин анан эми насвайдагы чеге берсем болот деп баштаган жок анычы. Мына ушул нерсеге көпчүлүк бир туугандарыбыз түшүнбөйт да. Даватчылар көчөдө анантип жүрөт, даватка чыгып келип анан кайра ичип алды, умрага барып келип дагы. Ал умрага барып келиштен алдың эле ичет болчу. Умрага барып эле айланып айдап келсе, мен айтып жүрөм го, Чубагай устазы дагы көп айтчы, эчекти айлантырып келсең ат болуп калбайт, урматтаган. Ичкен адамды барып 7 жолу айландырып келсең эле болду, периште болуп калбайт. Акыйкатта адамдык сапатын өзү сактап кала турган болсо, өтө жакшы, биз ага баа берет эле, урматтаган. Мына ошондон намазды биз бекем сактап, өзүнүн ордунда, орчунда окушубуз керек. Бул намаз жөнөкөй эле нерсе эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Намаздын диндеги орду денедеги баш сыяктуу." Намазды башыңызга салыштырды да. Эмне үчүн? Анткени эки колу жок адамды көрдүм да. Мен өз көзүм менен көрдүм. Сиз дагы көргөн болушуңуз мүмкүн. Эки колу тең жок, бирок жашап жүрөт да, өлө элек жашап жүрөт. Кала берсе эки буту жок адамды көрдүм, эки буту тең жок. Каласкада колу менен дөңгөлөгүнү айлантырып жүрөт. Эки кол, бирок жашап жүрөт. Бирок ушул убакка чейин башы жок адамды көрө элекпиз да. Же көрдүңүзбү? Элестетиң, отурсаң эле басы жок адам кирип келди. Ассаламу алейкум деп элечи. Андай болушу мүмкүн эмес да, урматтаган. Мына ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намазды башыңызга салыштырды. Ооба, сиз өтө жакшы адамсыз. Сүйлөсөңүз чындыкты сүйлөйсүз, айтсаңыз бетиге айтасыз, артынан сүйлөбөйсүз, колуңуздан келишинче жардамды берип атасыз, бирок намазыңыз жок болуп атат. Болсо дагы сапатсыз болуп атат. Ошондон намазды бекемдөөнү бардыгыбызга Алла насип кылсын. Ассаламу алейкум. Адам сыйкырланып же кара дубаланып калса не кылсак болот? 101 түшкө ишенсе болобу? Же түшкө ишенсе болот? Жаман түштөр дейт. Адам баласы сыйкырланып, кара дуба кылынып калган болсо, ага дем салдырыш керек. Же болбосо өзү Куран көп окуш керек. Өзү Куранды көп окуп, сууга дем салып иче турган болсо, урматтаган, чыгып кетет. Өзү окуй албайбы? Анда барып, ошол карылар бар, машалла бизде жакшы карыларыбыз бар, ошого барып дем салдырса, чыгып кетет. Андан кийин жаман түштөр. Түш көргөндө, урматтуу жалпы бир туугандар, түштүн тартиби мына ушундай. Жакшы түш көрдүңүзбү? Эч кимге айтпайсыз. Жакшылыгына Алладан үмүт кыласыз. Жок, айткым эле келип атат, ичиңиз жарылгыдай болуп кетти. Андай болсо, өзүңүз ишенген, сизге көрө албастык кылбай турган жакшы адамга айтсаңыз болот. Бир эле жолу бардык айта бербейсиз. Мына ушундай. Себеби урматтаган, жакшы түштү айтсаңыз дагы ичи таар көрө албастыктар сизге жамандык кылып коюшлук коркунучу бар. Кандай эле Юсуф пайгамбар жакшы түш көрдү, атасына айтты эле, атасы айтты дагы не кылды? Бир туугандарың айтпа деди. Бир туугандары айтты, бир туугандары болду көрө албастык кылды. Мына ушундай бизге сабак. Экинчиси, эгерде жаман түш көрө турган болсоңуз, анда ойгонуп кеттиңиз, чочуп кеттиңиз, анда тургандан кийин эле жүрөгүңүз акүдүк болуп коркуп атат, анда түштүн дуасы бар. Аузу биллахи минеш шейтан ва мин шарри ма раайту фил манами. Түшүмдүн жамандыгынан,
Şaytандын жамандыгынан жана түшүмдө көргөн нерсенин жамандыгынан сактаныш дилейм деп түкүрөс дагы оодарылып жатып аласыз. Урматтуу чалканда жатканда көрдүңүзбү? Эми оң жамбаш менен жатасыз, же оң жамбаш менен жатканда жаман түш көрдүңүзбү? Эми чалканда жатасыз. Кудай буйрса, мына ушундай жаман түштөрдөн арыласыз. Мына ошондон мурдагы чоң энелерибиз, чоң аталарыбызга барып, мен жаман түш көрдүм десеңиз, жооп кандай болот эле? Түшүң түлкүнүн богу дейт эле. Мен жаман түш көрдүм, айтып берейинби десең, бар сууга айт дейт эле да. Ал адамга айта турган түш эмес, урматтуу тууган. Кызым бар, үзүр нерв жактан тынчтык бербейт. Айына бир жолу ушинтип атат. Кээде ойлоном, үндөмгө, эмне дейт? Индомго өткөрөйүн деп өткөрсөм күнөө болбойбу дейт. Инвалид индомго дегениңиз инвалидний үйгө, Жок, урматтуу тууганым, Аллах Тааланын берген сыноосу өзүңүз караганыңыз жакшыраак. Ал жактагылар эми ата-эне өзү мээримдүүлүк берип карабаса, калгандар айлык үчүн гана карайт да, урматтуу тууган. Эч ким көрбөгөндө каалагандай чабат, бакырат, урушат, андан 5 бетер аны инвалид кылат. Ошондон айтат элем, Аллах Субхана Таала сизди сыноо үчүн ошол нерсени берди, ошого чыдап, ошону карай турган болсоңуз, албетте сизге өтө чоң сооп болот, урматтуу тууган. Шүгүр кылып, балким дуа кылып, ошо кыйналып атканда Аллага кайрылып дуа кылсаңыз, Алла Таала шифа дагы берет. Чынында эле бизде тарыхта Имам Бухари рахматуллахи алейхи көзү сокур болгон, энеси ыйлап жүрүп Аллахтан аштырып алды го, ыйлап жүрүп Аллахтан дуа кылып аштырып алды го, урматтуу тууган. Ошондуктан сиз дагы айыктырып алсаңыз болот. Аллах Таала жеңилдик берсин. Ассаламу алейкум. Мен намазды үйрөнсөм, мага канча сооп келет? Рахмат дейт. Сиз намазды үйрөнүп, аны өз ордунда аткара турган болсоңуз, сизге эсепсиз, сансыз эч бир айталгыс сооп келет, урматтуу тууган. Анткени 5 мал намаз Аллах Тааланын буйругу, фарз, Ага эч нерсени теңей албайсыз, урматтуу тууган. Мына ошондон бир намаз окуу бул деңиз деген сөз да. Деңиз, анын сууну кантип эсептей аласыз? Мына ошондон намаздын суун эч ким эсептей албайт. Аны эртерээк баштаңыз дагы окуңуз. Ассаламу алейкум. Кайнатам намаз окуйт. Кудайга шүгүр, бирок даарат албайт. Намазы кабыл болотпу дейт, инданилла. Намаз даарат албай кантип намаз окуйт, урматтуу тууган? Бирок жашоодо көрсө болот да ушундайларды, ооба. Жашоодо олтура. Жок, урматтуу тууган. Даарат бул намаздын ачкычы. Ачкычы жок, кантип кирет ага? Жок, кире албайт. Сыртта туруп эле эшигин такылдатып кетти деген сөз. Намаз бейиштин ачкычы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан хадис бар, кимде ким даараты жок экен билип туруп намаз окуй турган болсо, динден чыгып калат деген. Ошондон кайнатаңыз балким урматтуу тууган оорукчан болгондуктан таяммум кылып алып аткандыр, жакшы жакка барайсыз. Болбосом, сиз сурап коюң да, ата даараты кантип алат, мага үйрөтүп коюңчу деп мындай хикмат кылып, же болбосом, ата мен мынантип даарат алып атам, туура эле алып атыппынбы деп не кылсаңыз, сурасаңыз болот, урматтуу тууган. Албетте, хадисте келет го, Хасан Хусейн болуш керек, галибыздан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не Хасан Хусейн болуш керек. Эки бала аксакалдын даарат алып атканын көрүп калышты да. Пайгамбардын ордунда бир аксакалдын даарат алып. Бирок ал чалла эле алат экен да, туура эмес, бир эле бетин жууле, кайра эле бутун жууле, башыга мастатып, кайра эле анан оозун чайкап, ар кандай кылып алат экен. Эми аксакал киши, урматтуу тууган. Ошого Хасан Хусейн экөө келди дагы, ата мен туура даарат алат экенби, же бул туура даарат алат экен? Хасан туура даарат алат экенби, же Хусейн туура даарат экенби? Көрүп бизге айтып коюңузчу деп даарат алгандарын көргөндө аксакал айтты: мен туура эмес алат экенмин, экөөң тең туп-туура алат экенсиң депчи. Мына ушундай бир хикмат жолу менен, урматтуу тууган, даарат алганды көрсөтүп коюңуз. Ассаламу алейкум устаз. Нас, Фалак, Ихлас, Кафирун, Наср, Масад, Курайш, Маун, Каусар, Аср, Фил, Такасур, Ишрак, Духа ушул сүрөлөрдү намазга кошкондо аятына карап окуйбузбу же катарынан карап окуйбузбу? Катарынан карап окуйсуз. О, филден ылдый түшөсүз. Фил, Курайш, Маун, Каусар, Кафирун, Наср, Масад, Ихлас, Фалак, Нас кылып туруп ошол жактан окуп түшөсүз. Макулбу? Ассаламу алейкум устаз. Каза болгон адам түшүндө казан алып келди, үйгө эмне болот? Аллахым ыраазы болсун сизден деп. Эч нерсе болбойт, урматтуу тууган. Эч нерсе болбойт. Тамашалап айтып коюшат го, мени сураса көрбөдүм деп койгун депчи, урматтуу тууган. Эч нерсе болбойт ал. Я Рабби, каза болгон баладан болот. Түшүңүздө ар нерсе боло берет. Каза болгон деле, классташың деле, кошунаң деле, атаң деле, энең деле, ошондой боло берет, урматтуу тууган. Алладан коркпойсуз.
Albatta Kur'an okup soğunu bağışlap koysanız yaxşı olur. Assalamu alaikum ustaz. Kaza bolgan adam түшүндө муну айтты, урматтуу туган. Keyingi sorunu berseniz albatta cevap berет. Biz түш боюнча азыр айтты, урматтуу туган. Ошондойлор кирип кала турган болсо, Кур'ан окуп соонуна баштап коесуз. Андан коркучлуктун, мени чакырып атат окшойт, мен деле акырда кетем окшойт деген жаман ойлордон алыс болосуз, урматтуу туган. Ал түшүңүзгө кирсе деле, кирбесе деле ажал жеткенде бардыгыбыздын бара турган жерибиз ошол жер. Масыга масык тартып, дарат барда чечип кайтып кийсе дарат бузулабы же бузулбайбы? Бузулбайт, урматтуу туган, бузулбайт. Дарат барда масына кийесиз дагы, дарат барда масыны кийдиңиз. Үстүгө масык тартканга чейин муну чечип кайра кие бересиз. Даратыңыз сынарда дарат алдыңыз дагы, анан дарат сындырып, мунун үстүгө масык тарттыңыз бу, болду. Эми чече турган болсоңуз, кеде бутку тишип кетет, кеде носкины алмаштырыш керек болуп калат. Кандайдыр бир себептен бирөөнү чече турган болсоңуз, экөө тең сынат. Буттун гана дараты сынат. Эки бутуңузду кайра жууп туруп эле дарат мазыны кийип алсаңыз боло берет. Кайра башыдан дарат алып отурбайсыз. Ассаламу алейкум. Келиним бат-пис болуп эрге тийип кетти. Эки кызы бар, талак берген эмес дейт. Баптист болуп эрге тийип кеткен болсо, урматтуу, баптист болгондо эле болду. Буларга талак түштү. Талагын дагы берип койсун, урматтуу, бекемдеп туруп элечи. Макул. Себеби мусулман менен ал кафир болуп кетти деген сөз, кафирдин ордуна ника жүрбөйт. Албетте ага исламды сунуш кылыш керек да, урматтуу туган, проблемалар болсо айтыш керек да, бирок ал эми башка бирөөгө тийип кеткен болсо, анын жообун берип койсун. Азыр кайра келгенде дагы муну менен балаңыз жашай албайт да, урматтуу туган. Же көздү жумуп эле, көзүм көрбөсө нарагына бөөрү жесин дегендей кылып эле жашай береби. Билбейм анда, урматтуу туган. Негизден рас тийип кеткен болсо, анда эмне кылсын, жообун берип койсун. Абдурасул деген ат туурабы? Жок, туура эмес. Расул деген элчи деген сөз. Абду деген кул деген, пенде деген сөз. Пенден элчинин пендеси болбойт эч качанчы. Элчинин кулу болбойт. Элчинин пендеси болбойт. Мына ошондон жакса Расул деп коюш керек, урматтуу туган. Же болбосо Абдулласын алып коюп Расул эле койсо болот. Же болбосо урматтуу туган Абдулла, Абдурахим, Абдурашид деп Аллахтын ысым сыфаттары менен койсо болот. Ассаламу алейкум. Аятал Курси, Фалак, Насты дараты жок окуп жатса болобу дейт. Ооба, боло берет, урматтуу туган. Дараты жаттагансыз да, Куранды карабай эле жаттаганыңызда дараты жок окусаңыз боло берет. Албетте дарат менен жатсаңыз сооп болот. Эми кыштын күнүндө дарат алыш эле кээде оор болот. Чындап эле нафсиге көтөрбөйт, кээ бир адам ден соолуга болбойт. Ошондой болсо дагы сиз жаттагансыз окуп жатсаңыз боло берет. Ассаламу алейкум. Жакының сага кыянат, зулумдук кылса, кек алса болобу? Жок, болбойт. Эң чоң күнөө мына ошол. Кек алуу, кек сактоо дагы, кек алуу да өч алуу деген сөз да. Кек сактоо деген унутпай жүрүп алсак, алайын десе күчү жетпейт. Болду, унутпай ошондо мен ушундай кылгам деп аны кечирбей жүрүшлүк эң чоң күнөө. Күчүң жеткенде барып өч алыштык, андан дагы өткөн чоң күнөө. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сиз бизге кечирүүнүн жолун көрсөтүп берди. Пайгамбарыбыз Меккеде турганда канча душмандар кыйнады, башына сеждеге башын койгондо төөнүн тазаланбаган ичек чабагын алып келип башыга коюп койду. Оорлугунан пайгамбарыбыз башын көтөрө албай калды. Барып эшигин такылдаса чыгып туруп, сенбеден бетиге түкүрдү, топурак чачкандар болду, үстүгө мусор. Кыскасы, урматтуу, акырда өлтүрөбүз дегенге чейин барды да. Пайгамбарыбыз Мадинага качып кетти. Кийин Мекке фатих болгондо, Меккени ачканда, мусулмандар күчкө толгондо, Мекке фатих болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким кандай кылганын билет эле да. Ошон дуалга тизип алып туруп уруса күчү жетет эле, урматтуу туган. Каалагандай кылып өч алса болот эле. Бирок пайгамбарыбыз не деди? Бардыгын кечирдим деп койду да. Мына урматтуу туган, бул пайгамбар салам сүннөтү, пайгамбардан үммөтү дагы дал мына ушуну кылыш керек. Ассаламу алейкум устаз, Куран окуганда кайсы сүрөнү кошуп окуш керек дейт. Айырмасы жок, урматтуу туган, кайсы сүрөнү? Факра ма таяссара мин. Курандан кайсы жеңил болсо ошону окуй бериңиз, урматтуу туган. Бул сүрөнү оку, мынаны окуа деген бир да жерде жок. Кайсы сизге жеңил болуп, кайсы сүрөнү жаттаган болсоңуз ошону окуй бересиз. Ассаламу алейкум устаз, Ошто кайсыл жерде рукия окучу карылар бар? Сиз билесиз да. Больницада дарыланып да көрдүк. Жыйынтык жок. Көп нерсе көзгө көрүнгөнсүп жатат. Же такылдатып тийишкендей болуп жатат. Үйгө кирсем башым ооруп баштайт. Патологто бирдеме кылдыранат дейт. Ооба, урматтуу туган, сиздики больницаныкы эмес.
Siz oşta ruqya okuqandарды men çınında ele bilbeyt ekem, hurmatly tugan, köpçülükten ugup жүрөм. Umar degen kara bar dep koyuşat, joktu suroo tabat, meçitlerge barıp ele maga uşunday bolot atып imamdarga aytsanız, oştagı imamdar bilet, oşular sizge aytıp körsetip beret. Assalamu aleykum, tahajjud namazını okup bütkөндөн kiyin 3 rekat namaz okuş kerekpi deyt. Jok hurmatly tugan. 3 rekat degen söz, bul kebir takvalar maşallah. Kuptan da okuytagın vitir vacipte okubay koyat da. Alар turup, tünde turup үйрөнгөн adamlar. Tünde turup tahajjudda okuytagın akırına mına uşol 3 rekat vitir vacipte okup turup akırgı kılıp sooptu kırıp alıp anan uktagан adamlar. Emen siz menen bizge okşogondor hurmatly tugan, kuptandan keyin de tahajjud vitir vacipte okup alıp turup keyin tahajjudda okuysuz dagın boldu. Oşol men dua kılıp Allah'tan surap kerekli nerseni alasız dagın kayra uktasanız bola beret. Assalamu aleykum, wa aleykum selam. Keyingi suroodu berse jönөtse hurmatly tugan, biz жооп berge daýarbыз. Muna ошондой бул turup үйрөнгөн adamlar üçün gana. Assalamu aleykum, bir tuganım bar, namaz wagtysı jete elek namaz okuyt. Aysan daaratım jetpeyt deyt. Bирок barıp daaratı alganga küçü jetet. Oşoga namaz kabul bolou. Jok hurmatly tugan, bolboyt. Anday bolsa hurmatly tugan. Erte menen barın okup salbaydı onda, ha? Bağımdadı. Namaz vakıtı kirişi menen farz bolot. Vakıt kirmence farz emes. Ova bu mundaylar köňçe ayıldarda aksakaldarda köp körgön. Men hurmatly tugan, şamdan keyinle çımçıklar çırıldabay kalsa ele boldu. Kuptan wagt kirdi, oku kettik dep eleçi. Biraz karan olup şamda okuytaganda biraz oturup durup kuptan da okup ketip kalışat. Nege desең, siz aytkандай daaratçı da bayt, karıdyk emme, kayradan daarat alış kerekpi dep hurmatly tugan. Al adam jok, namaz vakıtı kirgende gana farz bolot. Vakıtı kirmençe senin namazın ötpöy kalat. Bul jalpy ele тийиштүү, mına uşunday. Salamatsızbı ustaz, menin dosum bar, anan bir balaga nike kıyıp bирок hiç nerse jok, ortoda süйлөшүшпөйт jardamda berbeyt eken. Anan talak ber dese akça surap jatıptır. 1 yıl boluptur. Talagın alış kerekpi? Başkaga nikesi ötöbü? Toluk aytıp berip koyosuz bu. Salamat ustaz, menin dosum bar, anan bir balaga nike kıyıp dosunuz bar, bir balaga, demek siz ayal zatısınız. Balaga nike kıyıp bирок hiç nerse jok. Ortoda süйлөшпөйт da jarıdam da berbeyt eken. Anan talak ber dese akça surap jatıptır. 1 yıl boluptur. Talagın alış kerekpi? Başkaga nikesi ötöbüm dedi. Albatta hurmatly tugan, siz dosunuz degende özüňiz ayal kişi okşoysuz, oşonda biröge bir balaga nikesini kıydırgan bolsa hurmatly tugan, söz talagını alış kerek. Söz talagını alış kerek. An dostlarga aytıp barıp turup ele kulagını eki jaka buraganda hurmatly tugan, kant talagını bergeni bilbey kalat. Muna ошонтан карындаштарыбызга, кыздарыбызга айтабыз, жөндөн эле нике кыйыла бербейт. Ал мен айлам сүйөм, күйөм, сенсиз чөмүчкө чөгүп өлөм дей турган болсо дагы ишенбестен, ата эне менен чогуу урматтуу туган, жоопкерчиликтүү адам менен чогуу барып нике кыйдырыш керек. Мына бизге өтө сабак. Өткөндө дагы бирөө мына ошентип башка улутка кыйдырдым, эман каяктан туган? Мен каяктан билейин урматтуу тугананы? Dua kılıp okusam kelebi. Men kayaktan bileyin kelebi kelbey bolurmat tugan. Onu talagını alış üçün men ne kılışım gerek? Ne kılışım gerek de taup joğunu alış gerek. Bal boyunca başka biröge turmuşka çıga albayt. Başka biröge turmuşka çıga turgan bolsa al oynoş bolup kalat. Nike jürbeyt. Mufti kelip düýüne jündög alımlar kelip nikesin kıysa dagı nike jürbeyt. Al oynoş bolup kalat. Emi töregen bolsa zınadan töregen bola turmat tugan. Muna ошондуктан al sözsüz an talagını alış gerek. Atasından keçke kızga beyiş haram. Atasından keçken kızga beyiş haram eken. Kızından keçken ataga kanday bolot oşondo. Atasından keçken kızga beyiş haram eken. Kızından keçken ataga kanday bolot oşondo deyt. Hurmatly tugan, atadan, eneden bala keçkenge akысы jok. Bilip koyuңuz. Bala, kız, ekoten erkek bir ayal ve kız balağı ata enesinden hiç kaçan keçe albaydı. Keçkenge akысы jok. Keçtim deyip turamasa boldu hurmatly tugan, beştin jıtın jıtbaydı. Ata baladan keçkenge akысы var. Ata kızından keçip koygan akысы var.
Качан кызы айтканды кылбастан, элге шерменде кылып, жылаңач кыска кийинип, ар ким менен сүйлөшүп, ар ким менен жатып келе берсе, атасы айтканын укпаса, менде мындай кызым жок деп коет болсо, ал кызы бейиштин жытындагы жыттабайт. Эркектики деле мына ушундай урматтаган мас болуп атасын ургандар бар, мас болуп атып дегеле атасын урматтаган карабастан карыялар үйгө таштап койгондар бар. Мына ошону ата кечкенге акысы бар да. Атасы мен кечтим дей турган болсо урматтаган болду. Бала дагы дозокко кирбейт. Бала ата мен атамды кечтим дегенге акысы жок, кече албайт да урматтаган. Саламатсызбы устаз, мен жаман түштөрдү көрүп жатам, эмне кылсам болот деп жатардан алдың, өзүңүзгө дем салып, жата турган жериңизди тазалап алып туруп, андан кийин жатыңыз. Анда дагы боло бербесе, өзүңүзгө дем салдырып алыңыз, намазыңызды окуңуз, үйдө Куран окулуп турсун, үйдө Куран окулбаган үйгө жиндер толуп алат деген пайгамбарыбыз. Мына ошондон не кылыңыз, жаман түштөр бүт жиндерден келет, өзүңүзгө дем салдырыңыз. Ассаламу алейкум. Эгерде күйөөсү чачын кыркып боёгону уруксат бербесе да боёсо боло береби деп, жок, күнөөкөр болот. Чачыны кыркканга урматтаган күйөөсүнөн уруксат сураш керек. Уруксат сурабай турган болсо, кайрадан өсүп, ошол аялдыктын кооздугу келгенге чейин ал күнөөкөр болот. Ошол эле учурда боёгондо краскага боёгон болсо урматтаган, ага гусул жүрбөйт, даарат дагы өтпөй калат. Бул жеткен күнөөкөр болот. Хына менен бул чөптөн жасалгандыгы үчүн ал эмне кылат? Сууну өткөрөт, хынага боёсо боло берет урматтаган. Бирок албетте күйөөсүгө моюн сунуп, күйөөсүнүн уруксаты менен кылса болот. Ал боянуу эле кимге көрүнгөн атат? Ал боянуу эле кимге жасанганы жатат урматтаган? Күйөөңө ошондой чач жагабы урматтаган? Боян болгон сиздин табигый чачыңыз жагабы? Болду, ошо күйөөңүзгө жаксаңыз болду. Ассаламу алейкум устаз, даарат алганда башты, кулакты, моюнду 3 жолу жууйбузбу же башты бир эле жолу сылап коюш керекпи? Башыңыз, кулагыңыз, мойнуңузга бир эле жолу масык тартылат. 3 жолу эмес, баштыкы бир эле жолу. Оозуңузду 3 жолу чайкайсыз, мурдуңузду, бетиңизди, колуңузду 3 жолудан, бирок башка масык тартканда бир эле жолу. 3 жолу кылсаңыз, ал дагы жуу болуп эсептелип калат. Башта жуулбайт, масык гана тартылат. Сиңдим инвалид, 1-группа, экөөбүз эле жашайбыз. Атам менен апам каза болгон. Атаңа аш өткөрү дешет. Өткөрбөсөм болобу дейт. Такыр өткөрбөң. Я Алла. Ушундай не деп айтышты билбейсиң да? Булар өзү инвалид болсо, ата-энеси жок болсо, буга жарыдан бериштин ордуна ата-энеңе аш өткөргүн деген кандай бети жоктугу урматтаган. Такыр карындашым, такыр өткөрбөң, макулбу? Ошо туугандар өзү өткөрсө өткөрүп алсын. Өткөргөндө дагы сиздер жашап аткан үйдө өткөрбөсүн. Макулбу? Сиздер жашап аткан үйдө өткөрбөсүн. Сиздер экөөңүздөр жашайсыздарбы? Болду, тапканыңыздарды сонун жылуу жумшак кылып туруп, эч кимге көз каранды болбостон, өзүңүздөр сактап, сарамжалдуу кылып жеңиздер. Такыр өткөрбөңүз урматтаган. Бул деген, я Алла, ата-энеси эмес урматтаган, туугандары бар болуп, эркек бала болуп болсо дагы, колундан келип турса дагы шариятта жок нерсе. Ал эмес президентибиздин дагы жарлыгы чыккан бул боюнчачы. Мына ошондон урматтуу туугандар, не кылайлы, өздөрү кыйналып, өлгөндүн үстүгө көмгөм кылбастан, кыйналып алгандарды андан 5 метр кыйнабастан, жок, алыс болуңуздар. Алар жетим болуп эсептелет, жетим болот. Анын үйгө барып, алардан эч нерсе каражат, 1 тиын каражат кетпегендер дагы анын үйүндө өткөргөнгө болбойт урматтууган. Караң, бирөө эт жеп аткан болсо, анда айтат, мен атам болгондо мен дагы ушундай эт жейт элем. Сиздер бардыңыздар, тойду өткөрүп кетип калдыңыздар. Эми ошолорду, ошол эки жетим кыз шыпырабы, жетим кыз тазалайбы, жетим кыз ошолор жеп кеткенде ошолор болбойт, урматтуу тууган. Болбойт. Урматтуу карындашым, такыр өткөрбөңүз, макулбу? Алла сизден ыраазы болсун. Алла өмүрүңүзгө береке берсин. Аллах Таала ата-энеңиздин жайыны жаннаттан кылган болсун. Акыр кыяматта ата-энеңиз менен бейиште бирге олтурушту бардыгыбызга Алла насип кылган болсун. Ассаламу алейкум. 3 ай мурда күйөөм каза болуп калды. Түшүмдө тирүү кезиндегидей үйдө жүрөт. Сиз үйдө не дейт? Өлдүңүз эле го, кантип келдиңиз десем, сен аны сурабай эле койчу деп ойлуу, капалуу жооп берет. Дайыма эле ушундайча бирдей эле кирип атат. Күндө Куран окуйбуз дейт. Өтө сонун урматтуу тууган, эч нерсени түшүндүрбөй Куран окуп, өзүңүзгө дем салып, сурабай эле коюңуз.
Сурагансаңыз кап боло турган болсо сурабай эле коюңуз. Кур'ан окуп, дуасыны багыштап туруп, ишти кыла бериңиз. Буюрса баары жакшы болот. Ассаламу алейкум. Менин кайненем басып жүрөт, бирок башым айланат деп олтуруп намаз окуйт. Ушуга кандай дейсиз дейт. Туура эле. Неге чындап эле тике туруп алганда, кайненеңиз демек карып калган адамда, намазга турганда кээ бир адамдар чындап эле башы айлана турмат турган. Алар отуруп алып окуса уруксат. Шарият мына ушундай жеңил нерсе. Аллах субхана таала ушундай мээримдүү зат. Тик туруп намаз окуйсуң, тик туруп албасаң, башым айланат десең, белим ооруйт десең, анда отуруп алып оку да. Отурганга дагы болбойт. Менин постоянный режим деп койсо, анда жатып алып, башың мындай кыймылдайбы, имайы ишара деп коет. Болду, ушинтип алып намаз окусаң дагы боло турмат турган. Албетте башың дагы кыймылдабай калган болсо, эми сага намазды окубай койгонго уруксат. Дарылан энди, айыккандан кийин анан окуп бересиң. Анткени шариатта көз менен намаз окуу жок. Биринчи ракатка келгенде сол көздү жумуп, эки өткөн оң көздү жумуп ала турган, бул шариатта жок нерсе урмат турган. Башың кыймылдаган болсо, болду, намазды окушуң керек. Ассаламу алейкум. Мен сода саттык менен алектенем. Карзым көп, садака берим туура болобу? Алла разы болсун дейт. Карзыңыз көп боло турган болсо, садака бергенде урматтаган сиз 1000 сом, 2000 эмес, 1 сом, 2 сом берип коюңуз. Ооба, садака балелерди кайтара турматтаган береткенсилер 1 сом, 2 сом. Аны менен эчтенсе болбойт го. Азырдан берсеңиз боло турматтуу турган. Анан өзүңүз карзыңыз ал жакта тыгылса, бияка келип өзүнчө мен чай алып берейин, бүгүн тамак менен болсун. Мына 1000 сом чай ичип кой, деп эле өзүңүзчө деле ой боло бербестен, кыйналып келип кала турган болсо, 1 сом, 2 сом берип койсоңуз эч нерсе болбойт. Жакшы болот кайрадан. Ассаламу алейкум ажаке. Адамдын мүчөсү kesilip жайга коюлган, кийин тез эле өтүп кетти. Адам мүчөсү жайга коюлса тартабы? Жок, тартат. Ал нерсе жалган, урматтуу турган. Ал нерсе жалган. Ар бир адамдын тагдыры мына ушундай экен да, урматтуу турган. Кээ бир адам ошол апарып коюлгандан кийин аркадан эле бир күн, 2 күндөн кээ бир адам өмүр бою жашап жүргөнүн көрүп жүрөбүз, урматтуу турган. Бутунну кестирип туруп, андан кийин 60 жыл, 70 жыл жашагандарды көрүп эле жүрөбүз. Ал эч качан тартпайт. Албетте адамдын мүчөсү ар бирөөсү урматталган, сыйланган, ошон үчүн бул күйгүзгөнгө болбойт, сууга агыза бергенге болбойт. Ар бир мүчөсүн көмүш керек. Кала берсе чачты алганды дагы көмүш керек, тырнакты алганды дагы көмүш керек. Бул адам баласынын мүчөсү болуп эсептелинет. Ошол кандайдыр бул оорунун себебинен, сахарный диабет болуунун себебинен колу, буту кесиле турган болсо, аны сөзсүз апарып көмөт. Анан көмүп койсо муну тартат экен, чакырат экен деген нерсе болбойт. Ал жок нерсе. Ассаламу алейкум устаз. Менин күйөөм иши барбы жокпу, достору менен жүрө берет. Үйгө келгенде уктайт, эч эле жардам бербейт дейт. Алла күйөөңүзгө иманына күч кубат берсин. Алла күйөөңүзгө туура түшүнүк берсин. Алла субхана таала күйөөңүзгө дагы жакшы адал жумуштарды берсин. Албетте бул адамга туура түшүндүрүш керек, урматтаган достор, достор менен жүргөндө дагы өзүнүн учуру менен алар ар бир нерсени ишти кылып койгон болушу мүмкүн, урматтуу турган. Ошондон чынында эле досторду кээде сагынып каласың, кээде отургуң келип калат, кээде да ал күндө эле ошол жака кеттим деп эле анан үйгө келип эле жатып алып, лөлүнүн эркегидей боло берген болбой калат. Ошол үй бүлөнү багышлык бул эркектин милдети. Ассаламу алейкум дамылла. Өзүнөн 2-3 жаш аялга үйлөнсө болобу? Кааласаңыз 15 жаш үйлөнүң. 22 кошуп коюп туруп 23 жаш чоңго үйлөнүңүз, урматтуу турган. Боло берет. Эгер махрам эле болбосо, нике жүрө турган болсо, айырмасы жок, урматтуу турган. Кеңири боло берет, шарият уруксат берет. Кызга Асия деген ат койсо болобу? Болот, урматтуу турган. Асия энебиз, Фираун алейхилана, ошонун аялы Муса пайгамбарга ыйман келтирген Асия энебиз. Дарылоочу, айыктыруучу деген мааниде жакшы ат. Айын менен болгондо болбой кала турматтаган, кээ бирлер ошону түшүнөт. Асия деген бул болбойт, тоңмойт. Бул айын менен. Сиздики алиф менен болгондо болот. Ассаламу алейкум устаз. Менин 2 ай боюмда бар, 3 күнгө даватка чыксам болобу? Аллахым разы болсун. Чоң рахмат дейт. Дагы 2 ай чыдап туруңуз, 4 айдан кийин чыксаңыз болот. 4 айдан кийин врачтан сурап, 3 күнгө чыгып келсеңиз боло берет. 4 айдан 7 айга чейин чыгып келсеңиз болот. 7 айдан кийин дагы уже төрөчүлүк коркунучу бар. Ошондон даватта жүрүп төрөп коюпту деген жакшы сөз болбой калат. Ал жакта даватка чыгам деп ушинтиптер деген кошуналар ансыз деле көрө албай турган учуру, урматтуу турган, ансыз деле жактырбай аткан учурлары. Ошондон сизге тартиби боюнча 4 айдан 7 айга чейин чыксаңыз болот иншалла. Ассаламу алейкум устаз. Бул суроону көп бердим. Жооп угалган жокмун. Адам баласы каза болгондо кабырга киргизседе 1-3 топурак салышат.
Sebebi emne? Kirgizgende bir uç toprak salışat. Sebebine. Sebep sünnette urman tutugan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koyganda Kur'andagi Taha suresindagi ayet var. Minha halaqnakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra. Biz sizlerdi topraktan yarattık. Toprakka kaytarabız. Kayradan topraktan çıkarıp alabız degen. Bul urman tutugan adam balası topraktan jaralgandyk anyk. Эми ölgөндөн кийин toprakka koyulat. Kıyamet gününde kayradan toprakka çıkarıp. Ayrı bir adam uşul nerseni moynuga alıp, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini atkarıp, muna ошол dem salat dagın, andan kийин ошого salıp koyot urman tutugan. Bardığınız kele turgan jerimiz muna ошол. Demek kaygırıştın, demek ökünüştün, demek çaçыңды juluştun, betiңди aymashtin, hiç kanday stressga түшүштүн кажаты жок. Бул Аллах Subhanahu Taala Kur'anda har biribizге баяндап айтып койгон, har biribиздин башыбызда бар боло турган нерсе урматтаган. Ошондо мен кабырга барганда көпчүлүгүн ачуусун тийип айтам, жөн эле насыбай чеккен озуңун деп түкүрүп таштап кое бербей, дуасын оку, кыргызчасыга чейин айтып турам. Кээ бир аксакалдар түшүнөт, анан жаш балдар мындай карап эле каяктан чыккан молдосуң дегендей жаман көрөт. Алар мага чымынын канатчылык деле эмес урматтаган. Мен билген нерсемди айтышым керек. Ошого айтам, насыбай чеккен менен түкүрбө бул жака. Чынында эле урматтаган, ошончо күтүп отурсаң, ана келатат топурак салсын десең, алып түкүп таштайт. Жок урматтаган, ушунчалык ачуулуң келет да, сени канча адам күтүп отурат урматтаган, сен эмне үчүн насыбай чеккен озуң менен түкүрөсүң? Жок, ар бирибиз билишибиз керек. Билишибиз шарт урматтаган. Көпчүлүк бир беле топурак салып келейин деп эле барып салабыз. Мына сонун сурооду бердиңиз. Алла өмүрүңүзгө береке берсин. Ассаламу алейкум таксир. Мен аял кишимин. Саарам чыгып турат. Дарат алып тряпка коюп намаз окуйм, туура болобу дейт. Баракелде. Алла өмүрүңүзгө береке берсин. Алла шифа берсин сизге. Болот, намазыңыз болот. Албетте дарыланыңыз, макулбу? Дарыланыңыз, көрүнүңүз урматтаган. Анан сиз не кыласыз? Зара токтобой калган болсо, кээ бир эле жел сизде үзүрлүү болуп эсептелине турматтаган. Ошону дарыт аласыз дагы, тряпканы коюп туруп намазды окуйсуз. Намаз окуп аткан чыгып кеткен болсо дагы эч нерсе эмес. Пешинге, мисалы, пешинге дарыт алдыңызбы? Эми асырга чейин нафил намаздарды, каза намаздарды окуй бересиз. Макул? Сара чыгып, суу болуп тряпканы алмаштырган болсоңуз деле намазды окуй бересиз. Асыр убакыты кирдиби? Эми сиздин даратыңыз сынаттаган, кайрадан дарыт аласыз дагы, дал ошондой тряпка коюп туруп намазды окуй бересиз. Allah sizge şifa versin. Assalamu alaikum. Vitir namazı deyip niyet kılınavı, tövbe namazı deyip niyet kılınavı deyip. Eki başka nerse hurmattoğan. Albatta kuftan namazdan keyinki 3 rekat okula turgan namaz bu vitir namazı. Demek buğa vitir de okuysunuz. Anan yok jatarıdan aldın, diyorsan bir kichine kata getirip koygundan aldın, tövbe namazını okuyun deseniz ağa atayın tövbe namazı okuysunuz. Men erteden keçke kılganımda da bilbeymin, Allah'tan hükümünü atkara albadım, eme tövbe kılıp koyun deseniz, iki rekat tövbe deyip niyet kılastagan, ol nafiliga koşulup gidet, tövbe namazda okuysunuz. Assalamu alaikum ustaz, kız balaga kız degen at koysa bolo öğretirmat otuğan. Kede bizde uşunday adatta saltlarımız var da 4 kız boldu, 5 kız boldu, 6-ncısı bolgandan keyin uşol keyingisi uul bolsun dep turup uul kız koyot, uul jan koyot, uğul ay koyot, uşuntip koy öğretirmat otuğan. Bul keyingisi uul bolsunga hiç kanday tasir edile jok. Allah Subhanahu Taala berem de turgan bolsa urmat otuğan, sen onu ne kılansınız, başkalı at koysanız dele bolo öğret. Negizden uul kız bol öğret ova. Assalamu alaikum ustaz. Mınday kündörü suroolar payda bolsa WhatsApp arkılуу sizge suroo berip tursam bolobu. Bola turmat otuğan men atayın TikTok'a kirgende dele toluk men nomerimdi açık ele berem. Bizdin jaşıra turgan hiç nersebиz jok urmattan. Jalp adamlarga kolunuzdan kelgen bir nersebizdi aytaylıs. Biz jaşınıp oturup köşөгөн arkasından özünçele batır bol örbeybiz. Bilgenimiz dengeliz şunçalık ele. Uşunçalık ele alhamdulillah bizge Çubak Hacı ustazımızdan kalgan bir muras desek de ele bola turmattan oşonu aytıp kelgen salıp ketken jolu oşonun artında ele jürünün hareketini kılıp atабыз. Oşonluktan jaşırbayбыз. Ova WhatsApp arkılуу berseniz de bolot, telefon çalıp da berseniz bolot. Andan keyin toora düşünөсүз. Men boşogunda aga жооп беремин. Жазып койсоңуз bola turmattan. Men insult alganmын, butum, kolum iştebet, darat alam, birok butumdu jubaymın kanday bolot.
Анан жакшы сүйлөй албаймын. Куранды окуганды ката окуймун. Кандай болот дейт? Алла сизге шифа берсин. Урматтуу, дарат алганда кол бутуңуз иштебесе, же колуңуз иштеп бутуңуз иштебейби? Бутуңузду дагы жууңуз. Өзүңүз жууп албасаңыз, жаныңызда караган адамдар бар го, ошолор жууп берсин. Макул? Ошолор жууп берсин. Анан так эле суу колдонгонго болбой турса, анан сиз таяммум кылсаңыз деле болот. Ооба жакшы сүйлөйбайсыз. Куранды канчалык деңгээлде? Мастата ата дейт, күчүңүз жетишинче. Канчалык деңгээлде окуй аласыз? Ошентип окуп туруп намазды окуй бериңиз, күчүңүздүн жетишинче. Анан биз чынын деле урматтуу тууган, Аллах Subhanahu Taala канчалык өкүм берген болсо ошончолук эле. Канчалык көтөрө аласыз, ошончолук эле окуйсуз дагы. Жаттап туруп окуй бериңиз. Алла Таала өзү кабыл кылсын, Алла шифа берсин. Ассаламу алейкум. Дарат алгандан кийин жел чыкса дарат бузулабы дейт. Ооба, дарат алгандан кийин жел чыкса дарат бузулат. Қан чыкса дарат бузулат, ириң чыкса дарат бузулат, заң чыкса дарат бузулат, зара чыкса дарат бузулат, жатып алып уктап калган болсоңуз дарат бузулат. Булар даратты буза турган нерселер. Анан жел чыккандан кийин, уктап калгандан кийин, эгерде дааратканага, туалетке баруу кажаты жок боло турган болсо, сууду алып эле колуңуздан баштап туруп дааратты алсаңыз боло берет. Жел чыккандан кийин сөзсүз ал жака барып шалпылдатып жууштун эч кандай кажаты жок. Ассаламу алейкум устаз. Мен университетте окуйм. Сабакка жакшы көңүл бура албай атам. Кандай чара көрсөм болот дейт. Урматтуу тон, акыл эсиңиз жайда экен. Чара көрүү дегенде телефонда азыраак эле чукуласаңыз, кыздарга азыраак эле көңүл бура турган болсоңуз, сөзсүз окуйсуз. Сиз университетте окуп аткан учурда урматтуу тон, Аллах Тааланын берген мүмкүнчүлүгү. Майыны чыгарып окуп калыңыз. Эртең университетте бүткөндөн кийин ал китеп караш деген өтө кыйын нерсе. Илла машалла Алла кимге гана мүмкүнчүлүк бербесе, кийин бүткөндөн кийин жашоо башталгандан кийин тирилик баштагандан кийин окуш өтө кыйын нерсе. Азыр сизге мүмкүнчүлүк бар, университетте окуп атасыз бен майыны чыгарып, телефонда азыраак эле чукуласаңыз, кыздарга азыраак эле көңүл бура турган болсоңуз, болду, башка не иш кыласыз? Окуңуз, Алла өзү жеңилдик берсин. Ассаламу алейкум устаз, келинчегим телефонума прослушка коюптур. Эгер дагын бир жолу койсоң талак түшөт дедим. Анан кайра коюптур. Талак түштү, түшсө канча талак түшөт? Бул боюнча муфтиятка барасыз, урматтуу тууган. Канчалар талак түшкөнүнү ал жактан айтып берет. Албетте сиз шарт койгонсуз, шарт табылды, ал маршрут келет. Сөзсүз талак түшөт, анан канча талак эмне экендигин кандай түшүндүрүштү, келинчегиңизди ээрчитип алып муфтиятка барасыз. Жибек жолундагы чоң мечитте, муфтият ушетке ачылган, барсаңыз адамдар болот, ошолордон тактап сурайсыз. Ассаламу алейкум устаз, күйөөм экөөбүз намаз окуп жатканда, ал кээде намазда адашып ката окуп кеткенин байкап калам. Эмне кылышым керек? Улантып аны менен окуй беремби? Же эмне кылыш керекмин? Намаз кабыл болобу дейт. Эгер сиз күйөөңүзгө уюп окуп, ал адашканын билсеңиз, лукма деп коет да, кайсы жерден адашып аткан болсо, Аллаху акбар деп лукма берип коесуз. Эгер сиз күйөөңүзгө уюп оккан болсоңуз, жок, сиз өзүнчө күйөөңүз өзүнчө окуп атабы? Жок, ал кантип окуган болсо ошентип окусун, урматтуу. Сиз намазда туруп алып, ал намазга эмнеге кийлигишесиз? Ооба, сизге имам болуп окуп атканда байкап калсаңыз, анда лукма Аллаху акбар дешиңиз керек. Ал адашканды билет дагы, анан оңдоп кетет. Же болбосо бүткөндөн кийин не болду деп сурайт да, неге Аллаху акбар дедиң дегенде айтаң, сен ушундай кылып атып, мындай кылып койдуң, ушул жерде туура эмес болуп калды. Кайрадан окуйду деп, анан кайрадан окуп алсаңыздар болот. Гусулу жок, тамак жесе болобу? Шартка байланыштуу дейт. Шартка байланыштуу болгондо, урматтуу тууган, орозодо, турсаңыз, чынын деле урматтуу, булганып калыпсыз, же болбосо шарият аялыңыз менен шарият ишиге бардыңыз, жолдошуңуз менен шарият ишиге бардыңыз, инсан чарчап уктап калыңыз, турсаңыз деле, неге убакыт саарылык ичкен, аз убакыт калыптыр. Ошол учурда оозуңузду, мурдуңузду чайкап алып туруп, тамак жесеңиз болот. Анан оозуңузду жабасыз дагы, багымдатка чейин жуунуп аласыз. Ооба, эми көчөдө деле кандайдыр бир себептен уктап калып, маршруткада жүрүп урматтуу уктап калып болуп калды, тамак жеш керек экен, оозуңузду, мурдуңузду чайкайсыз дагы, тамак жейсиз дагы, андан кийин кыласыз, жуунуп алып туруп намазды окуйсуз. Ооба, тамак жесеңиз болот, оозу, мурдуңузду чайкагандан соң. Ассаламу алейкум, менин күйөөм мени менен чогуу жашабайт, же талак бербейт, же бакпайт, өзүнө намаз окуйт, акча сурасам өзүң иште дейт. Ата-энеңизге айтыңыз, туугандарыңызга айтыңыз дагы, урматтуу тууган, анда жоону алыштын аракетин кылыңыз. Чындап эле жашабаса,
Eç nese berbese, al at ile, jön sizde eyle жүргөндө эмне пайда урмат турган. Рас ошондой боло турган болсо, туугандарыңызга айтып туруп, андан жооңузду алсаңыз болот. Assalamu alaikum taqsir. Erте үйлөнүү жөнүндө masala айтып койсоңуз дейт. Чынын деле урматтаган пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: жаштар, үйлөнгүлө, азыр эми бизде 18ге чыгыш керек сөзсүз урматтаган. 18ге чыккандан кийин медреседе окубасаңыз, же орушунду бир ишти кылбасаңыз, үйлөнгөнүңүз жакшыраак болот. Үйлөнбөсөңүз урматтаган күнөөгө батып кетесиз. Күнөөгө батып кетесиз. Ар кандай күнөөгө батып кетесиз. Анан үйлөнбөгөндөн кийин ол көчөдө ээн баштанып, тапканыңыз деле урматтаган кайкы кетип калган билбей каласыз. Ошондон эртеде үйлөнө турган болсоңуз, пайдасын өзүңүз эле көрөсүз. Assalamu alaikum. 2-3 байпакка масык тарса болобу? Assalamu alaikum. 2-3 байпакка масык тарсаңыз болобу? 10 байпакка масык тарсаңыз дагы болбойт. 20 байпак кылып алсаңыз дагы масык тарсаңыз болбойт демотон. Масык тартышынын өзүнүн шарттары бар, өзүнүн өкүмдөрү бар. Мына ошондон байпак делинди болду. 5-өөнү кабат-кабат кийип алып масык тарсаңыз болбойт. Менин күйөөм ажырашам деп атат. Жообун бер десем бербей атат дейт. Демек сизди жакшы көрөт, жөн эле коркутуп атат. Жөн эле коркутуп атат урматтаган. Болду, мен сени сүйөм, жок, бөлүп калам, сен жаша, сен менен жашаймын десеңиз урматтаган, ал дагы сүйүнүп калат да. Сиз кандайдыр бир келишпестик бар, ошондон ажырашам деп сизди коркутат. Сиз ал коркулай, койчу, болду, сен айтканын кылып калайын деп коюңуз да урматтаган. Ага өчөшүп анда кайра мен талагым бер дебейчи. Демек бербей атабыз, сизди жакшы көрүп атат. Жөн эле ажырашам деп коркутуп атат урматтаган. Ассаламу алейкум адамдар, досторум. Жаман көрүшөт. Канча жакшы мамиле кылсам да, ыйманым да алсыроодо. Мага таасирдүү кеңештерди бериңчи. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам урматтаган. Сизге таасирлүү хадисти биз айтабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Аллах таала кайсыл бир пендеси күнөө кыла бергендиктен жек көрүп калгандыгы үчүн Аллах таала периштелерге айтат. Жабырайыл периштеге айтат: Мына пендемди мен жек көрөм. Неге? Күнөөнү көп кылгандыгы үчүн. Неге? Аллахка моюн сунбагандыгы үчүн, алдагандыгы үчүн, ар кандай жаман сөздөрдү кылгандыгы үчүн. Мен бул пендени жек көрөм. Неге? Өзүнүн кудду менен өтө акылдуу, шустри сезе бергендиги үчүн. Ошондон сен дагы аны жек көргөндө. Жабырайыл периште жек көрөт. Жабырайыл периште ааламдагы периштелерге жар салат. Бул инсанды Алла жана мен жек көрөм, силер дагы жек көргүлө дейт. Периштелер. Андан кийин жалпы адамдарга жар салынат. Бул инсанды Алла, Жабырайыл периште, жалпы периштелер жек көргүлө, силер дагы жек көргүлө дейт. Мына ошентип жек көрүп калат урматтаган. Ал сиз күнөөнү көп кылгандыгыңыздын. Өзүңүз айтып атпайсызбы? Ал баратам. Акыйкатта ошентип барып туруп анан жок болуп кетсе коркунучуңуз бар. Сиз тооба кылыңыз, сиз кечирим сураңыз, сиз Аллахтан коркуңуз, намазды баштаңыз, туура сөздү сүйлөңүз, эмне кылыңыз урматтаган, күнөөдөн алыс боло турган болсоңуз, Алла жакшы көрө турган болсо, бардыгын жүрөгүнө Алла өзү салып коет. Бардык Аллах таала жүрөгүнө салгандан кийин эмне кылат? Бардыгы сизди өздөн өзү жекеме-жеке келип жакшы көрө баштайт. Мына ошондуктан бардыгыбыз тооба кылайлы, кечирим сурайлы. Мына ошентип урматтуу туугандар, вакыт деген вакыт экен. 1 саат вакыт өтүп кетти. Ооба, суроолоруңуздар өтө көп. Бардыгына жооп берүүнүн аракетин кылдык. Бирок урматтууган биздин башыбыз бирөө эле экен, вакытыбыз чектелүү эле экен. Көпчүлүгүңүздөрдүн сурооңуздарды окуй албай калдык, жетишпей калдык. Кудай буйрса, кийинки эфирлерден окуп жооп берүүнүн аракетин кылабыз. Андыктан туура түшүнөсүздөр урматтуу тууган. Кайра-кайра жазсам неге жооп бербедиң? Эмне үчүн силер танда окуйсуңар? Эмне үчүн керектүү болсо жооп бер, буларга жооп бербейсиңер деген сөздөрдү жазбастан, балким урматтуу тууган, жакшы дагы ийгилик каалап турсаңыздар, биз бардыгыңыздарды Алла үчүн жакшы көрөбүз. Ар бириңиздердин сурооңуздарга жооп берели деп атайын. Мына ошентип урматтуу тууган, канча адам ушул жерде убара келчиликти тартып, вакыт бөлүп аракет кылып атабыз. Сиздер дагы туура түшүнүңүздөр, дуа кылып туруңуздар. Кийинки эфирге жолукканга чейин Аллах таала бардыгыбызды сак саламатта койсун. Аллах таала жалпыңыздардын ишиңиздерге ийгилик, тапкан нерсеңиздерге береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык берсин. Аллах субхана таала ар бирибиздин жаныбызды алганды дагы ыйманыбыз менен алсын. Жана акыр кыяматта ар бирибиздин китебибизди оң тарабыздан берип, Аллах таала бейиштен орун берип, Аллахтын өзүнүн жүзүнү көрүштүнү Алла таала бардыгыбызга насип кылсын. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.